Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Тарых сабагын баштайбыз. Силер менен Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарындагы Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын тарых мугалими Тагаева Фариза Таралбековна болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сфрагистика. Эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Бүгүн биздин окуучулар биринчиден сфрагистика эмнени үйрөтөөрүн түшүнөт. Экинчиден дүйнө элдери колдонгон мөөрлөрүнүн өзгөчөлүгүн таанып билет. Үчүнчүдөн кыргыз уруу башчылары колдонгон мөөрлөрдү салыштырат жана тарыхый жыйынтык чыгарат. Бүгүнкү сабагыбызда колдонуучу негизги терминдер сфрагистика, мөөр. Урматтуу окуучулар, эң маанилүү кагаздарды, документтерди күбөлөндүрүү үчүн эмне керек деп ойлойсуңар? Албетте мөөр. Байыркы мезгилдерде эле адамдар дал ушундай максатта мөөрлөрдү ойлоп табышкан. Алар эмнеден жасалган? Алар чоподон, таштан, сөөктөн, жыгачтан жана ар түрдүү металлдан жасалган. Мөөрлөр алгачкы жолу кайсыл жерлерде колдонулган? Археологиялык маалыматтарга таяна турган болсок, алгачкы жолу байыркы чыгышта, Египетте жана Шумерлерде колдонулган. Сфрагистика деген эмне? Сфрагистика мөөрлөр, штамптар жана алардын оттискалары жөнүндөгү изилдөөчү тарых илиминин бир тармагы. Сфрагистика грек тилинен которгондо мөөр дегенди билдирет. Сфрагистика илим катары качан негизделген? Сфрагистика илим катары 17-кылымда негизделген. Сфрагистика алгач документтердин жасалмалуулугун аныктоо менен алектенген дипломатиканын бөлүгү катары өнүккөн. Жакынкы чыгыштагы массалык түрдө жүргүзүлгөн археологиялык изилдөөлөрдүн башталышы жана белгилүү өлчөмдө археологиялык материалдардын өзгөчө байыркы Египет жана Месопотамия цивилизациясына таандык, ошондой эле Византиядагы жана орто кылымдагы Европага таандык ар түрдүү металлдардан жасалган мөөрлөрдүн табылышы менен сфрагистика тарых илиминдеги өзүнчө бир тармак катары өнүгө баштады. Сфрагистика илими кайсыл илимдер менен байланышта? Ал геральдика, нумизматика жана эпиграфика илимдери менен байланышта. Бүгүнкү сабагыбыздын экинчи маселесин өтөлү. Дүйнө элдери колдонгон мөөрлөр. Археологиялык казуулардын негизинде ала турган болсок, дүйнө элдери ар кандай формадагы мөөрлөрдү колдонушкан. Байыркы Египет жана Месопотамиядан табылган мөөрлөр түстүү таштан жасалып, цилиндр, коңуз, айбанат түспөлүндө болсо, ал эми европалык мөөрлөр алгач тегерек, кийинчерээк сүйрү, чарчы жана 6 кырлуу формада жасалган. Мына бул жерде Ассирия убагындагы мөөрлөрдүн оттисктерин көрүп турасыңар. Орто кылымдардан Совет бийлигине чейин Орто Азиядагы уруу башчылары өздүк мөөрлөрдү колдонушкан. Мөөрлөр баалуу металлдан жасалып, тегерек жана ромб формасында болгон. Мөөрлөр негизинен бардык мамлекеттердин бийлик органдарынын буйрук чечимдерин тастыктоо үчүн колдонулган. Ал эми жеке адамдар колдонууга уруксат берилген эмес. СССРдын тушундагы мөөрлөр милдеттүү түрдө бирдей мамлекеттик формада, башкача айтканда тегерек болуп жасалган. Азыркы учурда мамлекеттик органдар гана эмес, мамлекеттен тышкаркы мекемелер, өзгөчө жеке ишканалар, менчик фирмалар деле мөөр колдонушат. Коомдук уюмдардын дагы өздөрүнүн мөөрлөрү бар. Кыргыз уруу башчыларынын мөөрлөрү эмнеден жасалган? Колодон, алтындан, күмүштөн жасалган. Алар кандай формада болгон? Тегерек, ромб формасында болгон. Алардын кандай өзгөчөлүгү болгон? Мөөрдүн бетине ээсинин аты жана ар кандай уран, кээ биринде Курандан алынган сөздөр түшүлгөн. Айрым маалыматтар боюнча, кыргыз уруу башчыларынын айрымдары мыкты зергерге жасатып, шакек түрүндө дагы тагынып жүрүшкөн. Кээ бир уруу башчыларынын мөөрү уруу ичинде гана таанылбастан, уруу аралык жана эл аралык мааниде болгон. Мисалы, мунун далили Атаке бийдин мөөрү. 1785-жылы Россиянын император айымы Екатерина II жазган катында Атаке өз мөөрүн баскан. Атаке баатыр же Атаке бий деп тарыхта белгилүү болгон. Кыргыз элинин баатыры ким болгон?
Атаке Баатыр Тынай уулу болжол менен 1738 жылы туулган, өлгөн жылы белгисиз. 18-кылымдын экинчи жарымында чүйрөөнүндөгү Сарбагыш уруусунан чыккан бий. Тарыхта эли жерин душмандан сактаган баатыр, кыраакы саясатчы жана Россия менен достук мамилелерди орнотуунун демилгечиси катары кирген. Урматтуу окуучулар, силерге окуу куралынын 56 бетинде кошумча окуу үчүн маалымат берилген. Ал маалымат Көкөнбүк би Памирдин миңбашысы жөнүндө. Карт тарыхтын кордугун көрүп далай азабын тартса да чөкпөгөн, чачылып тозуп чайпалса да бөксөрбөгөн, түгөнүп баратканда чыйралып кайра түтөгөн кыргыз урпагы кылымдарды карытып бүгүнкү доорго чейин жетти. Албетте Манас бабабыз баш болгон Кошой, Бакай, Семетей, Сейтек, Эртөштүк, Курманбек, Эртабылды, Жанышбайыс, Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза өңдүү баатырлар элди жерди коргоп келди. Алардын эрдиги эл оозунда байыркы мезгилден бери тынымсыз айтылып, ыйык мураска айланган. Ал доорго үңүлө карасак, кыргыз ээлеген кең мейкиндик Түндүк Алтай, Энисейден башталып, Талкан менен Кундузга, чыгышы Тибеттен Кавказга чейин кулаш жайган. 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башында азыркы Мургаптагы кыргыздарды чейрек кылым канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай келген Мургаптык кыргыздардын Кыдыршаа уруусунан чыккан Көкөнбек миңбашы эл үчүн, кыргыз үчүн опол тоодой эмгек сиңиргени бүгүнкү күнгө чейин эл арасында айтылып келет. Мына бул сүрөттө Көкөнбек бийди көрүп турасыңар. Ала дегенде Мургаптан Бадахшанга чейин, кийин Каракөл менен Бартанга чейин бийлик жүргүзгөн. Болжол менен 1894 жылы жалпы Памир өрөөнүнө миңбашылыкка дайындалып, 1919 жылдары революциядан соң кызматтан четтеген. Мындан сырткары Көкөнбек миңбашы бий да болгонун береги мөөрлөр далилдөөдө. Ал күмүштөн жасалган мөөрлөрдүн эң кичинекейинде Хасандын уулу Көкөнбек деп, андан чоңураагында Хасандын уулу Көкөнбек бий делинип, эски орус тамгасы менен сыртында Хасанбаев деп кошумчалап жазылыптыр. Кооздолгон, оймо чийме чүрүлгөн чоң мөөрдө Хасандын уулу Көкөнбек бий Памирдин миңбашы деп турат. Көкөнбек миңбашыга наамдар Россия империясы тарабынан берилгени маалым. Көкөнбек миңбашы 1920 жылдары Мекеге ажылыкка барып, жаракчылык менен кош айтышкан. Эмесе сабагыбызды бышыктайбыз. Бышыктоодо биз төмөнкү суроолорго деттерибизге жооп жазабыз. Биринчи, сфрагистика илими кайсы кылымда негизделген? Экинчи, сфрагистика илими кайсыл илимдер менен байланышта? Үчүнчү, мөөрдүн колдонушунун максаты эмне? Төртүнчү, мөөрлөр эмнеден жасалган? Бешинчи, кыргыз урулбаштыларынын мөөрлөрү эмнеден жасалган? Алтынчы, кыргыз урулбаштыларынын мөөрлөрүнүн бетинде кандай сөздөр түшүрүлгөн? Баарыңар жазып чыгат деген ишенимдемин. Биз бүгүнкү сабакта силер менен сфрагистика илими эмнени окуп үйрөнө тургандыгын түшүнүп алдык. Сфрагистика илиминин илим катары калыптанышын билдик. Дүйнө элдери колдонгон мөөрлөр менен, анын катарында кыргыз урулбаштылары колдонгон мөөрлөр менен таанышып чыктык. Эмесе үйгө тапшырма. Үйдөн китебиңердин 55-57 бетинде берилген сфрагистика деген теманы окуп келесиңер. Мөөрдү колдонуунун мааниси жөнүндө ойлонуп жазасыңар. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.